урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим. Кудай буйрса биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду Кыргызстанды түрө кыдырып, Ысык көл областынан карай баштап, Ысык көл, Нарын, Чүй, Талас областтарын кыдырып, кайрымдуулук, кайрылуу иш сапарыбыз менен сапарга чыкканбыз кече 3 август күнү. Бүгүн 4 август саат 20:19 Ысык көлдү көздөй кетип баратабыз. Боом капчыгайынан өтүп калдык. Кудайга шүгүр, бардыгы Жалал-Абадтан чыгып келатканда 0 километрге койгом. Азыр наке 752 километр жүрүп коюппуз. Баары жакшы, Кудай буйрса баары жакшы. Сиздер колдоп, сиздер дуа кылып, сиздердин колдоо дуаңыздар менен ушул баштаган иштерибиздин аягына чыгып атабыз иншалла. Ушул жакта кайрылуулардан кабар алып, кымындай болсо дагы кызматыбыз тийип калсын деп бир жакшы иш сапарга чыктык, урматтуу туугандар. Дуа кылып туруңуздар. Сиздердин бир гана дуаңыздарга муктажбыз. Бир гана дуаңыздарга муктажбыз, урматтуу туугандар. Сиздердин биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду же мен Медер сиздердин акчаңыздарга, же бир сыйыңыздарга, же бир мактооңуздарга, же мактоо баракчаңыздарга эмес, бир гана дуаңыздарга муктажбыз, урматтуу туугандар. Биз бул кызматты бир гана жараткан Аллахтын ыраазычылыгын табалы деп ушул кызматта жүрөбүз. Кээ бир инсандар ойлогондой акча үчүн, сом үчүн бул кызматта эмеспиз иншалла. Мен сөз бере алам, кепилдик бере алам. Ар бир ишибизди жакшы ниет менен баштаганбыз, сом үчүн эмес, сооп таап калайлы. Бул сыноо убактылуу конок жашоодо акыреттик жашоого даярдык көрүп калайлы деп мына ушул иштерди жүрөбүз. Урматтуу туугандар, жасаган иштерибиз, жолбосо оозубуздан чыгып аткан сөздөрүбүз, ар бир сөзүбүз далили менен болуп атат. Буга чейин дагы далили менен болуп келген. Кудай кааласа bundan кийин дагы ошондой, урматтуу туугандар. Биз жөн гана ооз менен сүйлөп коюп эле ооз көптүрүп, ошол ишибизди аткарбай койгон жерибиз жок. Ар бир ишибизди так аткарып, сиздерге жада калса дайымкысын отчетун берип турганы дагы даярбыз иншалла. Ошондуктан сиздер туура багыт берип, туура колдоп, туура дуа берип турсаңыздар, биз эч качан чарчабайбыз, урматтуу туугандар. Баарыңыздарга чоң рахматымды билдирем. Мына сиздер колдоп, сиздер дуа кылып, канчалаган жетишкендиктерге, канчалаган энелердин, канчалаган бир туугандардын, канчалаган өлкөбүздөгү бүгүнкү жашоодон үмүтүн үзүп бараткан, үзүлөйүн деген үмүттөрүн жандандырып, же болбосо бир канчалаган муктаждыгына себепчи болуп атабыз иншалла. Ушу сиздердин колдооңуздар менен. Биз жөн гана ортодо көпүрөбүз, урматтуу туугандар. Буну биз кылып атабыз, биз жасап атабыз, биз кыйратып атабыз эмес. Биз жөн гана себепчи болуп атабыз, көпүрө болуп атабыз. Бунун баардыгын кылып аткан бир гана сиздер, урматтуу туугандар. Албетте Аллах Таалам сиздерди себепчи кылып атат. Алла Тааланын буйругу менен. Бул биздин кызматыбыздагы мени бул жолго салган тууган урук, дос жар, жатын эмес, мени бул жолго салган бир гана жараткан Аллах. Аллахка дайым мактоолор болсун, мактоолор токтобосун. Мына ушунча 6 миллион элдин арасынан бизди ушул жумушка ыра көрүп, тандап алып, ушул жумушка буйруп койгонуна мен шүгүр кылам. Канчалаган элдин дуасын алып атабыз иншалла, Кудай буйрса. Ошондуктан ар бириңиздер түз багыт берип дуа кылып туруңуздар. Сиздердин дуаңыздарга дайым муктажбыз. Сапарларда жүрөбүз, алыстарда жүрөбүз. Кудай буйрса иншалла ар бир көздөгөн ишибиз максатыбызга жетип, аман эсен кайра ата-энебиздин, үй бүлөбүздүн алдына аман эсен жетип барганды Аллах Таалам насип эткен болсун иншалла. Мына ушундай туугандар. Ниетке жараша бардыгы. Ниетти бекем кылсак, Алла Таалам бизди дагы, сиздерди дагы ушундай кооз иштерге себепчи кылат. Ниетти бекем кылыңыздар. Бүгүн бул сыноо жашоодо, бул убактылуу конок жашоого дүнүйөгө берилбеңиздер.
акыреттик жашоону ойлоңуздар, урматтуу туугандар. Бул жашоо түбөлүк эмес. Эмне деген хандар, эмне деген бийлер, эмне деген падышалар өткөн, пайгамбарларыбыз өткөн бул жашоодон. Эгерде бул жашоодо түбөлүк ошолор жашайм десе, ошолор жашамак. Мына ошол далил катары сиздер дагы ар бир кадамды ойлонуп, кадамды басайлы, урматтуу туугандар. Мен ушуну сиздерге айтар элем. Барыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Колдоп аткан мекендештериме, бир туугандарыма жана биздин Ак Ниет Аманат коомдук фондун дайым көрүп, дайым колдоп, морально, материально, физически жактан жардам берип аткан биздин кыргыз элиме мен терең ыраазычылыгымды билдирем. Мен сөзүм менен сиздерге ыраазычылыкты жеткире албайм. Мен эмес, ыраазычылыкты жараткан Аллахым берген болсун иншалла. Барыңыздардын асманыңыздар ачык болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатуху.